1992 жыл 9 сентябрь. Венесуэла. Каракаста жайгашкан Симон Боливар аэропортунда күтүүсүз кырдаалуу орун алды. Горизонтто белгисиз учак пайда болуп, учуу тилкесине жакындап келатат. Албетте, бул окуянын эч бир өзгөчөлүгү деле жок эле. Эгерде бул учактын жоголгонуна 37 жыл өткөнү эле болбосо. Окуя мындай башталат. Pan American World Airways компаниясынын Douglas DC-4 учагы Нью-Йорктон Майамини көздөй сапар алат. Бортто 57 жүргүнчү жана 4 экипаж мүчөсү болгон. Бирок учак аэропорттон учуп кеткенинен 3 саат өткөн соң, учкучтар байланышка чыкпай, учак да радарлардан жоголот. Куткаруу иштери дароо башталып, рейстин маршрутун толук изилдөөгө алышат. Бирок изилдөө иштери тыянак бербеген соң, бир нече айдан кийин каттам Атлантика океанынын үстүнөн кыйроого учурат деген чечимге келишип, ишти жаап коюшат. Акырында биз 1992 жылга келели. Жогоруда айтылган Каракастагы Симон Боливар аэропортунун диспетчери Хуан де ла Корте өзүнүн иш ордунда күнүмдүк иштери менен алек. Бир маалда реактивдүү учактардын заманында эскирип калган пропеллердүү 4 мотордук Douglas DC-4 учагы диспетчерди таң калтырды. Белгисиз учак, өзүңүздү атаңыз? Pan American 914. Нью-Йорктон Майамиге баратабыз. Биз кайдабыз? Адашып кеттик. Силер менен Симон Боливар эл аралык аэропортунун диспетчери байланышып жатат. Силер багытыңардан 2,5 миң километрге алыстап кеттиңер. Бул жер Каракас, Венесуэла. Каракас? Кандайча Каракас? Тилкеге конууга уруксат сурайм. Pan American 914 тилкеге конууга уруксат. Түз кирүү менен 3-чү тилкеге конуңуз. Диспетчердин макулдугу менен биздин учак айтылган тилкеге конуп, учактар токтогучу жайга келет. Джимми, бул эмне? Ракета? Кандайча? Учкучтар бул учурда тилкеде турган реактивдүү учакты көрүшсө керек. Анын үстүнө 1955 жылдагы техника 1990 жылдагыдан аябай эле айырмаланып турса керек. Биз 914 рейс. Майами аэропортуна 9:55 конушубуз керек эле. Каракаска кантип келип калдык? Сураныч, өзүңүздү кармаңыз. Азыр 21 май 1992 жыл. Азыр сиздерге техниктерди жибердим. Сураныч, тынчтаныңыз. Жолобогула, биз учуп атабыз. Ошентип учкучтар диспетчердин токтогула деген сөзүнө карабай, тилкеге жетип келген техниктерди жакын жолотпой, учактын терезесинен кыйкырып жатышты. Техниктер учакка жакындаганда рейстин жүргүнчүлөрүнүн корккон жүздөрүн көрүшөт. Башкы учкуч папкадагы документтерин көрсөтүп, кыйкырып бир нерсени түшүндүрүүгө аракет кылганса да, бирок көпкө узабай бир нече мүнөт ичинде учактын моторлору от алып, абага көтөрүлгөн бойдон көздөн кайын болду. Окуя болгондон кийин учак турган орунда пилот жаңсап жаткан папкадан түшүп калган документти табышат. Бул документ кадимки чөнтөк календар болуп чыгат. Анын абалы жакшы, жаңы болгону менен ал 1955 жылкы болуп чыкты. Окуянын айтуучулары бул календарды Боливар аэропортуна конгон учак дал 55 жылы Нью-Йорктун аэропортунан учуп чыккан 914 рейс экенине талашсыз факт катары кабылдашкан. Кийинчерээк диспетчер Хуан де ла Корте мындай деп эскерет. Мен учакты өз көзүм менен көрдүм. Учкучтун үнүн уктум. Колума календарды да кармадым, бирок дагы деле ишене албайм. Борттогу бул адамдар дагы эле 1955 жыл экенине жана Флоридага кондук деген ишеничте болушса керек. Бирок андай эмес. Алардын ушунча жыл кайда жүргөнүн бир Кудай билет. Мындан кийин 57 жүргүнчүсү бар Нью-Йорк Майами 914 рейсин башка эч ким көргөн эмес. Бүгүн деле табышмак болуп турган бул рейс чындыкпы же ойдон чыгарылганбы деген чоң суроо. Балким кийин бир убакта багытынан 15 000 километр жана 37 жылга адашкан учак жөнүндө дагы угаарбыз. Стоп.
Көпчүлүк видеолор ушул жерден токтоп калат, бирок биздин учурда эмес. Мистика каптаган бул окуянын бетин ачып чындыкты издейбиз. Кыскача айтканда, бул окуя фейк. Себеби окуянын тарыхын изилдесек, учак биринчи жолу 1985-жылы 7-майда Weekly World News гезитинин макаласында басылып чыккан. Макала 30 жыл мурун радарлардын экранынан жоголгон учак кайра аэропортко конду деген ойду берет. 7 жыл өткөндөн кийин редакторлор окшош мазмундагы окуяны кайра жазып чыгышат. Бир гана өзгөртүүлөр окуянын болуп өткөн датасына тиешелүү. 30 деген тоголок сан кимдир бирөөгө жакпай, 37 деп өзгөртүүнү чечкен окшойт. Табышмактуу рейс боюнча кийинки басылмалардын бардыгы жогоруда жарыяланган макаланын кайталоосу гана. Бирок бир аз тереңирээк казып көрсөк, бул учактын жоголгонунун өзү дагы күмөн жаратат. Себеби окуя официалдуу булактарда эч бир эскерилген эмес. Кийинки талашсыз факт — кокустан түшүп калган календар. Изилдеп көрсөк, бул календар 1955-жылкы эмес, 1965-жылкы болуп чыгат. Анысы аз келгенсип, бул сүрөт кайсы бир ташталып калган нефть мунарасынан табылганын аныктасак болот. Баса, бизде диспетчер менен учкучтун жаздырып алган сөздөр бар деп турабы? Же жокпу? Дайыма ушундай да, керектүү фактылар карандай сөз менен гана далилденет. Кайрадан Weekly World News гезитине кайрылып келели. Кандай ойлойсуңар? Бул гезиттен дагы кандай макалаларды тапсак болот? Мисалы, 3000 жыл катып жаткан мумия төрөдү. Адольф Гитлер аял болчу. Тунец сэндвичинен табылган кичи суу периси. Флоридада табылган жарым киши, жарым балык. Том Круз космостон келгин деген сыяктуу. Жалпылап айтканда, бул гезит 1979-жылдан 2007-жылдар аралыгында чыккан таблоид болуп саналат. Ал өзүнүн укмуштуудай фантастика, паранормалдык жана тамашалуу макалалары менен таанымал. Ошондо эмне болуп калды? Бул окуя калппы? Ооба, жогорудагы фактыларды эске алып, окуяны толук түрдө фейк деген чечимге келсек болот. Эмне дейбиз? Интернетке жазылган бардык маалыматтарга эле ишене бербеңиздер. Кудайга шүгүр, азыр Google бар. Ал жактан сурасаңыз баарын айтып берет. Дагы изилдөөчү фактылар болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Эскерте кетсек, бул тесттик форматтагы канал. Ошондуктан ар кандай багыттагы видеолор чыгат. Бардыгы сиздердин колдооңуздардан көз каранды. Видеого лайк басып, астына комментарий калтырыңыздар. Жана ошондой эле каналга катталганды унутпаңыздар. Ылдыйда сүрөттөмөдө Instagram жана башка социалдык барактарыбыздын даректери жазылган. Ал жактан дагы кызыктуу видеолорду таба аласыздар.